Бақытты тең бөлсөң түгөнбөйт, ал эми кайгыны тең тартсаң билинбейт деп айтылат экен да, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи эгерде бакытыбыз бар болсо, баарыбызды анда тең бөлүшүүгө, түгөтпөгөнгө баарыбыз аракет кылалы. Кел чай ичели программасынын 2 сааттык чыгарылышынын алкагында сиздер менен дагы болгон бакытыбыздын баарын бөлүшкөнгө биз аракет кылалы деп турган учурубуз. Баарыңыздарга кутман таң. Бүгүн 22 декабрь күнгө болсо жума. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздардын үйүңүздөргө тынчтык, молчулук, ошол эле учурда ырыскы көп келсин деп жакшы тилектерди айтып өтөлү. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейчи сайтына же Пиала Кейчи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү октуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми бул мүнөттөрдө биздин студиябызга жаркырап кирип келген биздин жылдызыбыз бар, урматтуу көрүүчүлөр. 2023 жылдын эң мыкты кавер аткаруучусу деген номинацияны жеңип алган бизде ырчы айым Саадат Жыргалбекова. Саадат, кош келиңиз. Кош келдик. Рахмат. Куттуктайбыз сизди. Эң алгач эле эл журт менен амандашабыңыз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, кандайсыздар? Кутман таңыңыздар менен. Сиздер менен ушул жаркыраган жакшы студияда көрүшүп амандашып отурганыма кубанычтамын. Биз дагы аябай кубанычтабыз Саадат сизди көрүп атканыбызга. Анан албетте сезимдериңизди түшүнүп атабыз, сүйүнүч, жакшы нерсе болуп атат болуш керек, канчалаган мыктылардын арасынан сурулуп чыгып, мына ушул наамды жеңип алдыңыз да. Анан бул учурга чейин башка наамдарды алдыңыз беле? Анан кавер аткаруучусу, мыктысынын мыктысы деген алгандан кийин кандай экен? Негизи мектеп убакытта окуп жүргөндө ар кандай чоңдогон гран-при дегендерди же болбосо ар кандай түрлүү сонун белектерди утканбыз. Эми ал жашырышты деш эмес, наоборот бул мактаныч го. Бул сенин жүзүң, бул сенин авторитетиң дегендейчи. Анан ушу мектеп кезде окуп бүткөндөн кийин эч жака катышкан эмесмин, эч нерсе конкурстарга. Өзүмдү мындай сынагандан коркчумун, анткени утулуп калсам кандай болот деп. Анан өзүмө аябай мындай дух алдым дагы. Утсам достойно утам, утулсам достойно утулам. Эч кимдин аркасынан жаман сүйлөбөй, утулсам дагы жашнакай өзүм мурумдурдап, өзүм тынч кете берем деп ушинтип барган болчумун. Негизи бирок утам деп ойлогон эмесмин. Анан ошол УТРК музыкадагы иштеген кызматчы кыздар өздөрү чалып байланышып мага. Сизде ушул жыл сыйлыгына ушул кошолу дегенбиз деп сурап калышты. Мен ойлонуп макулдугумду берип, анан кандай болот деп, кимдер катышат, кандай болот деп полный баарын сурадым. Баардык информацияларды алдым. Анан менден күчтүүлөр дагы бар ал жакта. Чындап айтканда, анткени менден мурун да ырдап чыккан профессионалдуу жакшы ырчылар, кавер менен таанылып калган ырчылар дагы бар. Ошолор утат го деп ойлоп жүргөм. Барып эле, мен барып ырдап коймо деп коюп баргам, чын ачык сөз. Анан ал жактан барып эле Жыргалбекова десе эле көзүн жаш деген кетти. Сахнага чыгып бурулдап ийилип атам болсо. Мынтип арчып коем, бир мынтип арчып коем. Мынтип коем. Анан трибунага чыгып сүйлөттү го. Не деп сүйлөгөнүмдү өзүм билбей калдым, чын айтканда. Анан бир 10-20 мүнөт өткөндөн кийин анан өзүмө келдим десем болот. Ошол өзүмө келип, анан чын эле уткан турбаймынбы деп.
Демек татыктуу эле турбаймынбы деп ойлоп калдым ошол. Татыктуусуз, чынында эле. Бул наамды сизге ыйгарганда туура тандашыптыр деген ойго мен дагы келдим. Чынында эле катарда кавер аткаруучулардан кимдер катышты сизге? Атаандаш катары? Тыныскан Элен жана Айтурган Абдыразакова. Үчөөбүз. Мына ошолордон сурулуп чыгып, бул наамды жеңип алдыңызда, анан кандай кылып тандашты негизи? Аны мен ойлогом башында эл тандайт деп жүргөм да, эл тандайт деп туугандарга, уруктарга жөнөтүп, бизге мага мындай колдоо берип коюңуздар, эл аркылуу тандалат экен деп жүргөм. Анан кийин ошол концерт болордон 1-2 күн мурда эле билдим, эл менен кошулуп УТРК музыканын комиссиялары тандайт экен наамды. Анан орундар кандай болуп калат ошондо эл тандаса эле жакшы болмок деп ойлондум. Ал жакта балким бир ойлор келди да, балким башкаларга. Биринчи ой сразу келди, бул орундар сатылып кетеби деп ойлонуп кеттим. Анан эгер мен утуп кала турган болсом, мен орунду сатып алды деп чыгышат. Башкалар утуп алган болсо, мен деле ошентип ойлонмокмун, бул орун сатып алды депчи. Ошентип мен деле чыкпасам дагы ойлонуп калмакмын да. Анан эл менен тандоо болсо жакшы болмок деп бир ойлондум. Анан комиссия тарабынан ушу тандалыптыр. Элдин комиссия өзү чечпейт да, аны элдерден сурамчылоо кылыптыр, жөн эле тандашпаптыр. Ошонун арасынан конвертке менин атым жазылып калыптыр. Эң сонун. Башка сыйлык ээлерини, башка номинациялардан жок ушул эмес, башкасы алса жакшы болмок эле деп кавер ырчысы эмес, башка деле наамдарчы, мисалы ошол эле жылдын хитери, жылдын башка ырчысы, мырзасы, айымы деген сыяктуу. Башкасы алса болмок деген ойлор калдыбы сизде? Башкалар утуп жаткандабы? Жок. Андай болгон жок. Жылдын хитерине татыктуу адам болду. Жылдын мыкты ырчы мырзасына татыктуу адам болду. Жана жылдын мыкты ырчы айымына ким болду, аны көрбөй калдым. Мен өзүмдүн номинациямды алгандан кийин эле биздин туугандар, уруктар да ошо залда отурган, мен кичинекей балдарымда кичине сыр коло ооротушкан болчу, ошого байланыштуу концертти до конца көрө алган жокмун. Кетип кала бердик, аны үйдөн өзүнчө майрамдап. Номинациясы өзүнчө той болду. Алдым дагы кетип калдым. Ошол. Жакшы. Негизи мисалы кавер аткаруучу деп наамдалбадыңызбы? Азыр кавер эле эмес, башка чыгармаларда өз алдыңыз чыгарып атасыз дегендей. Басымды кандай жасайсыз? Эми кавер аткаруучу катары таанып калышыбы же жеке ырчы катары кийинки наамдарга ат салышып баштайсызбы? Ооба, албетте, эми биз жакта эле тура бербейбиз да. Кавер аткаруучу болгум келген эмес, мен башынан эле өзүмчө чыгып, өз алдынча чыккым келген. Бирок финансовый положение деп коет го. Аны сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Ошол финансовый положениенин айынан кандай десем, кичине аксап калган болчумун. Ошонун айынан кавер ырчысы болуп аталып калган. Мага айырма жок болчу ал кезде. Иши кылып элге таанылсам болду, элге атым сиңсе болду деп эле ойлой берчүмүн. Азыр болсо ойлор такыр башкача. Азыр такыр башкача, мындай мээде башкача мышление жүрүп калат экен дагы. Анан өзүмдүн ырларыма, өзүмдүн клиптериме аракет кылып атам. Кандай учур болбосун, өзүмдүкүнө чыгарам. Бирок каверде калбай калышы мүмкүн. Бирок калып да калышы мүмкүн деп ойлоп атам. Калбай да калышы мүмкүн да. Анткени мен элдин алдына кавер ырчысы болуп аталып калгандан кийин, бул ат кавер деген өмүр бою ошол мен астында калат. Анткени мен ошондой болуп чыккам. Эгерде мен дуэт болуп чыкканда, дуэт ырчысы болуп калып калмакмын. Жалгыз чыкканда жалгыз чыгып калмакмын. Бирок мен кавер аткаруучу болуп калгандан кийин, значит бул Кудайдын да бир буйругу да. Эң сонун, бирок жалаң эле ошол сиз ырдап чыккандан кийин каверлерди аткарып жүргөн жоксуз. Жеке сонурларыңыз дагы, клиптериңиз да чыгып атат. Акыркы клипиңизге токтоло турган болсок, сүйүп каласың, акыркыңыз ошол, клип көрө алдык. Бул чыгарма жөнүндө айта кетсеңиз, сүйүп каласың деп аталыптыр. Сөзү ону кимге таандык?
булар кандай десем, Кудайдын буйругу менен чисто мындай кокустук болуп эле тандалып калганыр. Буларды мен өзүм жактырып угуп жүргөм. Анан мулдун автору Зарлык Камбаралиев, сөз обону Зарлык Камбаралиев байкебизге таандык. Анан биз чыгармачыл адамдар баарыбыз бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Анан обон сурап каласың, бирөөлөрдөн сөз сурап каласың. Анан обондордон жибериңизчи десем, мага жиберген 2-3 жакшы обондордон. Аларды бир жактырбай, анан кандайдыр бир жолдор менен ошолорду угуп калып, ал ырды башка ыр чалган экен. Ал ырды ушу башка ыр чалып, акчасын төлөп, аранжировкасын кылдырып, баарын кылып коюп, бирок өзү ырдабай коюптур. Анан эмнеге ырдабай койдуңуз деп сурасам, мен ал убакта уже жолдош турмушка чыгып кеткем. Жолдошум мындай ырдатпай койду деди. Анан сомнение кармап, мен жолдошумду сурадым. Сен ырдатасыңбы мындай ырдамаган десем. Ырдай берейин деп койду. Бул ырдай берейин деп акча чогултуп баштадым. Анан ал эжеге айтып, эже сиз эми ырдабагандан кийин ал ырды мага бериңиз дедим. Ошол эле баасына мен сатып алайын деп ал ырды экөөбүз такташып алдым. Алып, ага дагы кичине канча бир $1 жетпей атканда, жетпей положением ушул эле болуп атат. Эми жоктон көрө жогору ырдалбай калгыч, ырдалып калсын, мен ырдап кетейин. Мага ушунчага бересизби? Ачык эле сөз десем, ойлонуп, макул мейли деп берди. Ат душу десем, ат душу. Экөөбүз кабыл алыштык. Анан ошентип ал эже экөөбүз азыркыга чейин мамилебиз жакшы. Ошентип аларды мен ырдап кеттим. Негизи бул клипке аябай сонун сценарий менен клип болуп жазылган, бирок дагы эле ушул эменин аркасынан, тыйын жоктун аркасынан вообще чыкпай калгыча өзүм болуп чыксам дагы бул чыгыш керек деп өзүм трек ойго эле тартылып калды да ошол. Негизи сюжет менен чыккан. Негизи сюжет менен чыкмак, бирок сюжет менен жакында жаңы чыгарам, ошондо 2024 кылып көрөсүздөр деп коем. Ал ошо жарымына жетти, Кудай буйруса ал клип жарымын дагы тартсак ошо менен бүтөт. Ошо менен монтаж болуп, Кудай буйруса 2024-жылдын январь айларында орто чендеринде жашнакай кылып премьера деп койчу эле, ошондой кылып өткөрүп тосом. Конок чакырам буйруса. Сөзсүз түрдө барабыз. Анан жолдошу мисалы ырдатпай койгонуна караганда сөздөрүнө бир аз маани бердим мен да ушул. Эми жолдошум бар, бирок мени карап тигине мындай сүйүп калышың мүмкүн деген сыяктуу бир сөздөрү бар эмеспи? Жок, андай сөздөрү жок. Жөн эле махабат менен ойнобой күйүп каласың, карай бербей сүйүп каласың деген сөз. Бул эң мындай маанилүү сөздөр да. Бул сөздөн эмне жатат? Кандай десем, мен это не имеет значения, мен турмушка чыкканмынбы, чыккан эмесминби. Бул чыгармачылыкта булундай ырларга маани бербей эле коюш керек. Эң башкысы үй бүлөдө биз бактылуубуз, ошол маанилүү. Чыгармачылыкта болсо ар кандай ырлар ырдала берет. Мен сөзүнөн дагы обондо маани берип койдум окшойт да. Ошон үчүн это нормально. Кудай буйруса эмкиде мындай сөздөрүнө жакшылап маани берем деп коем. Мына ушундай. Бул демек трек клипти ушундай кылып тарттым дедиңиз. Канча убакытта тартылды? Бир эле күндө тартылды. Бир эле күндө, Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бир аздан кийин биз мына ушул клипти көрөбүз сиздер менен биргеликте. Эгерде көрө элек болсоңуз, катарыбызда болуп туруңуз. Көргөн болсоңуз, бул чыгарманын сөзүнө маани берип угуп көрүңүз. Азыр биз менен биргеликте, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде Саадат конокто. Эгерде сиздер тарапта суроолор болсо, бизге 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан суроолорду жиберсеңиздер болот. Биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Эми азыр кабыл алыңыздар, Саадат Жыргалбекованын аткаруусунда Сүйүп каласың чыгармасы.
Программабызды улантабыз. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турчу Пиалаголд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиалаголд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиалакейжи сайтына же Пиалакейжи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер боёму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми урматтуу көрүүчү, биздин студиябызда 2023 жылдын мыкты кавер аткаруучусу бизде конокто Саадат Жыргалбекова. Саадат, эфирдин сырткыда айтып калдыңыз, бир сонун клип тартылып атат азыркы учурда деп. Жогоруда айттыңыз, 2024 башталаары менен беребиз деп. Негизи бул жаңы ырбы же бул дагы каверби? Жаңырга клип тартылып атат, сюжет менен. Сюжет менен. Азыр айтып бере аласызбы, бир аз же идея айтылгаш керекпи? Бул интрига болуп турбайбы? Интрига болуп турсун, Кудай буйруса. Азыр мен айтып берип койсом, кийин чакырганда, мындай болот да деп костор да. Мындай эле болчу деппи? Мындай болчу, мен билем деп туруп айтып коесуз деле. Тамаша бул деген айта берем. Анын эч сыры жок. Бул сюжет деген, идея деген бир сонун бир адамга таандык да. Арген деген өзүбүздүн бир чыгармачылыкта жүргөн, эми аралашып келе жаткан, идеяга бай, фантазиясы күчтүү сонун бир бала бар. Ал дагы кийин көрөсүздөр го, кийин бир 5-10 жылдын ичинде сонун режиссер, сценарист болуп чыгат. Ошол жүрдү жаныбызда. Айылга барып тарттык. Айылдан тартылды. Айылдан да тартылат, бул шаардан да тартылат, бирок айылда тартыла турчу жерлери кыйын эле болду. Азыр эстеп отурсам, баарын күлүп отургум келет, бирок мындай сонун мындай приключениялар менен болду да. Алардын баарын Кудай буйруса баягы эмне деп койчу эле, за кадром деп коет го. За кадром баары тартылды. Өзү клип бүткөндөн кийин анын баарын за кадром ошактан эле көрсөтүп салабыз деген ой тилектерибиз болуп турат. Анткени эмнени айткым келет муну менен, мен муну менен эмгек эч качан жеңил болбойт да. Ар бир кылып аткан иштин аркасында кыйынчылык болот. Бирок бул кыйынчылыктын аркасында сөзсүз түрдө жеңилдик болот, утуш болот деп айтмакчымын. Кудай буйруса өзүңүздөр көрөсүздөр. Чакырам. Полный жамаатыңыздар менен келип кетиңиздер. Күндөрүн тактап айтып коем буюрса, бүткөндө. Макул, сөзсүз. 2023 жыл аякта бара жатат. Ошол жаңырар убакыт, жыл бир 10 күнгө жетпеген убакыт калды, 2023 жыл кандай жыл болду сиз үчүн? Негизи мындай анализдеп, карап отуруп көрдүңүзбү? Жок, отура элекмин, ушуну ойлонуп кеттим. Ойлош керек болот деп. Бир минут бербейсиң, ойлонуп алайын. Тамаша. Макул, аз 5 мүнөт мындай жатып туруңуз да артка чалкап. Рекламный роликтерге беребизчи. Тамаша. 2023 жыл мен үчүн жылдын башында кичине проблемный жылдар болду. Бирок могу акыркы учурдагы өзүңүздөр билип көргөндөй эле уттум, номинацияларды алып, сыймыктанып, өзүмө дагы мотивация болду. Бул дагы ырдап чыгыш керек экен, эмгек жерде калбайт экен деген. Анан башында кандай кичине кыйынчылыктар болду. Нормально. Баары Кудайдын буйругу менен. Бирок айтат го, айдын 15-и кандай эле караңгы болсо жарымы күндүз ак болот деп койчу эле, мен сени жаңылып атам. Ошондой эле, бирок түшүнүгү маанилүү да, бирок Кудай буйруса жарымы караңгы болсо, мен жашоомдор жарымы сонун жапжалтырак сонун болду. Жылдын акырында ортосунан баштап сонун күндөр сонун болуп баштады. Могу жайдан баштап Кудай буйруп эми
Кудайыбыз алдыбызга кандай сыноолорду коюп жатат, кандай күндөрдү коюп жатат бир Кудайга маалым. Бирок кандай болгон күндө дагы мы не сдаемся деп коюйм. Ошол сонун. Өзүңүз мотивация бересизби көбүн эсе? Же бирөөдөн алып турасызбы? Мага кредит берет деп койсо. Тамаша. Сиз алып көрбөйсүзбү? Сизге да мотивация койт. Менде деле бар ал. Тамаша, менде жок, Кудай сактасын, кредиттен, балекеттен алысмын. Анда мотивация алыш үчүн ошону алышыңыз керек. Ошону алып көрсөңөр, анан жакшы болуп калат. Тамаша. Албетте, тамаша, урматтуу көрүүчүлөр. Бул баркшопко кредит алып эле отурушат экен деп ойлоп калбагыла. Мен бул экөө мындай сонун көрүнгөн мен накта бул деле балекет турбайбы деп ташышат. Бул жөн гана тамаша достор, мындай серьез нерсе алып албаңыздар. Кредит деле биздин башыбызда болгон, биз ошон үчүн бул кредит деген нерсе өтө жаман, бул иштерди артка тартат, албагыла. Бирок мотивацияны мага балдарым берет. Эртең менен туруштан да зеригем да мен кейде. Бир кичинекейим келип алып, ата десе эле ошол эле канча мотивация, мисалы да. Ар бир мелочь нерседен эле мынтип сабак алса болот да, жашоодончу. Мотивацияны эң башкысы өзүм берем. Өзүм бербесем, мага эч ким бербейт. Жана менин артымда балдарым турат, үй бүлөм турат, жолдошум берет, атабыз, апабыз берет, анан кайын журтум берет мотивацияны конкретно. Чыкта, монт депчи. Ошолордун баары эле мага чоң мотивация болот. Ошо. Баары берет. Акыркы күндөр байкасам, сиз тойдон колуңуз бошобойт да, корпоративдер, аны эфирге чакырсам да Саадат, мен ал күндөрү бош эмесмин деп атып келди. Өзгөчө бул жыл жаңыраар алдында корпоративдер аябай көп болот го, чакыруулар көп болот окшойт, Чакыруулар көп болду, бирок арасынан тандап татыктуусун тандадым. Кудай буйруса 24 декабрдан 29 декабрга чейин Каракол шаарында болом. Каракол шаарына кетип жатам. Эми бир жума кантип балдарымды көрбөйм деп да ойлоп жатам. Таштап кетем, анткени өздөрү билип атасыздар азыр деген ар кандай вирустар жүрүп жатат, ар кандай оорулар жүрүп жатат. Ошон үчүн тынч эле балдарды апабыз, кайненем калтырып, кайнатам экөө карап, үйдө өздөрү эле балдарды жашнакай соп-сонун, менден сонун кылып карашат. Ошон үчүн ал жакта эч ойлонгон жокмун. Болгону сагынам, ошол атак калган күндөрү, Кудай буйруса 24-төн 29-на чейин эмеде болом, Караколдо. Бирок ортодон шаардан чакыргандар көп болду, алардын баарына пришлось мындай отказ берипчи, анткени мен тиги жака биринчи сөз берип койгом, анан ал жакта баш тарта албайм. Анткени мен сөзгө турган айыммын. Обещать эттимби, келем сөз түрдө келе албаймбы, айтаммын деп. Бирок ал жактын гонорарын жарым баасын алып койгондон кийин, андыктан мен ал жака отказ кыла албайм, мен сөз түрдө барышым керек деп, бул жактагыларды сыйлуу, баштуу адамдардан дагы баш тартканга туура келип калды. Түшүнөт албетте, мен жарым акчасын алып алдым, мен гонорарымды алып алдым дегенден кийин, мейли деп калып кетишти. Ошо. Гонорар жакка келсек, чын эле Саадат башындагыга салыштырмалуу азыр жакшы эле болуп калдыбы, Шүгүр, жакшы. Жакшы эле. Мисалы азыр көрүүчүлөр өзүбүзгө жетет деп коёюм. Шүгүр. Мындай кызыгып калыштыш керек да, мисалы Саадатты чакырсак канчага келет деген сыяктуу айта аласызбы же? Келишимдүү баа. Мен точный баа деп айта албайм. Келишимдүү баада болот. Анткени ар кимдин шарты ар кандай. Бирок мен бир толук бир бааны айтам, мага өзүмө жазышат. Менде менеджер менен иштешип жүргөн, башында азыр иштешпей элем, өзүм эле жооп берем. Өзүм менен сүйлөшчү адамдар болот. Ар кимдики ар кандай, бирок чындап эле менин талантымды баалап, Саадат келип бербесең болбойт, биз сени жакшы көрөбүз, үй бүлөбүз менен номча бага келесиңби деп айтат. Мен ойлонуп, же жок, же ооба деген жоопту берем. Ооба болсо барып кете берем, анткени талантты баалап берген адамдарга, кандай десем, талантты баалап чын жүрөгүнөн чакырып жаткан адамдарга барсаң, эң башкысы тойго чакырган адам ыраазы болуп, рахмат деп монтип ыраазычылыгын билдирген деле ошончо бир чоң эме экен, чоң бакыт экен. Анткени көрдүм, байлардын да тойлоруна барып жүрдүм. Эми биз өзүбүз бир карапайым эле адамбыз да, биз байбыз, кедейбиз деп айтпайбыз, орто жашайбыз биз. Анан барып гонорарымды кымбат баада айтып койдум.
айтып эмне дейт болду экен десем макул деп чакырды, келди, акчасын берди, рахмат айтып койгон жок. Ага караганда мен ал акчаны алганым менен жүрөгүмдө эме калып кетти да. Келбей эле койбойбу мындай недовольный болуп мынтип туруп аянып тырышып берген тыйын ордуна баягы эле тыйын аз болсо дагы ой рахмат Садат ушундай келип бердиң, ушундай ырдап бердиң деген сөз мага маанилүүрөөк болчу деп ойлонуп калдым. Ошондон бери мен келишимдүү баа деп калдым. Ошо келишимдүү баа да ошондон кенен эле уялбай жаза берсиздер деп койдум. Сүйлөшкөнгө жараша экен да мисалы, ар ким көңүл маанилүү да баарынан да. Бир эле жерде тура бербейт экенсиз да. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Саадаттын чыгармачылыгын баалап бирок чакыра албай жүргөн болсоңуз сүйлөшүп көрсөңүз болот экен. Өзүнө жазсаңыздар болот. Чынында эле эң мисалы көп баада алып бирок ыраазы болбой кетиргендерди айтып берип атпайсызбы? Андай бекер барган учурлар да болдубу? Жок, бекер барган учурлар болгон жок. Анткени тааныш эмес адамдардан бекер баргандан мен андай адам эмесмин. Анткени талант деген бул бааланыш керек. Анткени азыр ар бир баскан турган бүт баары акча. Хотя бы мен жол киреме чыгарып беришет керек адамдар. Бекер барган андай болгон эмес. Бекер ким эмне кылмак эле бекер азыр бирөө бизге курсагыбыз тойгузбоймок беле мисалы үчүн жашоо өзү ушундай, жашоонун шарты, принциби ушундай. Анан биздин тууган уруктар деген бар. Эстер, тууган уруктар бекер нерсени жакшы көрүшөт. Анан биздин тууган уруктарга барып коем. Кааласам жанагы шоу бизнестеги жүргөн досторубуз, саналаштарыбыз да бар. Ошо жактарга, ал жактарга акча деп айтпайм. Анткени биз алышыбыз, беришибиз бар болгондон кийин бул ортодо саналбайт. Тойго конок болуп барабыз, ырдайбыз, отурабыз, мындай обычный адамдардай эле. Анан кээ бирөө ойлоп калышат экен, бул үчүн ырдаган үчүн да акча алышат экен деп. Жок, биз чындап эле чын жүрөктөн барабыз, ырдайбыз, кетебиз. Бизден эч нерсе кетпейт. Бирок чисто жанагы эл чакырып жаткан нерсе бул жумуш да. Бул дагы жумуш. Жумушка баргандай эле жоопкерчиликти мойнубузга алып барып кетебиз. Даже бар да кээ бир адамдар момундай кийинип кел дегендер дагы. Ладно дейбиз, аны да кийип барам, могу кийимди кийип кел, момундай чачыңды жасап кел, мына сөйкөңдү тагынып кел, анан номерду тап кетесиң дегендер бар. Макул дейм дагы, анда баасы момчолот деп туруп мен да ошо барып коем. Ошол сөйкөмдү тагынып алып, ошол сөйкөмдү тагынып, ошол кийимимди кийип алып туруп барып кетем. Зато ал адам ыраазы болуп калат. Мына ушундай бир баягы кичинекей детальдарга деп коебуз го, көңүл бурганда адамдар бар эмеспи? Ошолордон окшойт, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо баарыңыздарды кененирээк жакын келүүгө чакырабыз. Алдыда маегибиз дагы да болсо уланат. Эч кайда алыстабай туруңуздар, кеттик алдыга. Биздин салтыбыз деген ураан менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлооңуз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканда жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер боему баш байкеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү олтуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Бардыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз, утуп алыңыздар дейли. Ал эми биз болсо маегибизди уланталы. Урматтуу көрүүчүлөр, Саадат Жыргалбекова бизде коноктоо. Саадат, кийинки суроо мындай болсун. Негизи сиз ырдап чыккан эң алгачкы ырыңыз, ашыгымбы? Каверге жок, ашыгым эмес. Бул ашыгым деген только мындай элге жакшы сиңип кеткен ырдасың го. Негизи башында ырдалып чыккан ыр. Уяласың го дегендер. Сүйөмүн десем уяласың го дегендер да. Ирландаш. Демек ал эмес, ашыгым биринчи элге сиңип кетти деп ойлойсузбу?
Элдер кабыл алып, элдер кабыл алган ошолор болчу. А элге башынан таанылып, алар дагы түнкү саат 3-те подземкада тартылган болчу. Айтып атпайм, мен жашоом меники башы приключение депчи. Подземкада кайсы келес отуртат, ошол кезде ойлоп көрсөм, бирок азыр ойлоп көрсөм мындай күлкүмүштү да, бирок ошол убакта мен өзүмчө жамма сыймыктангам да, ошол убакта тартылышты эле канча чоң эме болчу. Тартылып, сүйүнүп, тартып, мантип мен ырдадым, мен подземкадан чыккан ырчымын деп да чыккам. Эме подземкамда жабылып калгандачы, филармония жакта жабылып калганда аппак болот да, анан светтери соң болуп жанып турат да. Түнкү 3-те эч ким жок аякта. Эмне кылабыз, тартабыз, кеттик болот эле, тартып калганбыз. Анан тартып 1 саат, биз жарым сааттын ичинде бүткөнбүз. Ошол, анан ошол түнү эртең мененке дайындап коюп, эртең менен видеону салган. А ошо эртеси күнү биз курбум экөөбүз тоого чыгып кетмек болчубуз. Тоого чыгып, ошол жактан аякта сет жүрбөйт да. Шаарга түшкүчө кеч болуп кеткен, саат 6-та жүргөнбүз. Алар чага чыгып, ойноп, күлүп, анан түшкөнбүз. Түшкүчөктү алыр уже хит болуптур. Жок, хит эмес, эми Эрландын андашы Өкүл атам, ал убакта Өкүл атам эмес болчу, биз тааныш эмес болчубуз. Ушунтип, ошо карындашым рекордду койду деп туруп, публикациясына видео кылып киргизиптир дагы. Ал кезде рилс жок болчу, ал кезде жана публикация болчу. Публикация кылып киргизиптир дагы. Анан мени отмечать этип коюптур өзүнүн Instagram баракчасына. Сторис болсо ладно, баракчасына өзү киргизип коюптур. Аны көргөн мен шокмунбу? Анан туугандарым чыкты, сен ушинтип чыгып калсың деп. Анан ошентип интервьюлар кетип баштады, подписчиктерим актырынан чогуу баштады. Анан ошо менен темирди ысыгынан чабыш керек дедим дагы. Мен видеого тарткан байке экөөбүз тарта бердик, чыга берди, YouTubeга чыга берди. Анан интервьюлар башталды, анан чакырып башташты. Ошентип эле таңылып кеттик. Ошо бир нерсени мындай ровно эмес кармадык да. Жакшы болуп аткан нерсени. Мен негизи Москвага кетмекмин, кстати. Москвага ошол үчүн кетпей калгам. Москвага кетем деп билетиме акча жок болуп, мамамдын атынан кредит алдыргам. Анан ал кредитти мамам өзүм төлөйм. Мен биякта калам, мен биякта өзүм кичинекейимди өзүм багам. Болду, мага эчтекенин кереги жок, мен ырдайм, мен ырдап чыгам. Мен, короче, ушакта мен өзүмдүн келечегимди көрүп атам. Башка мамлекетке барып кул болгуча өзүмдүн жеримде нормально чыгып ырдаган жакшы деп ошентип калып кеткем. Билетим алынган эмес бирок. Мамам ошонун жарым акчасын мага берген, жарым акчасын өзүнүн бирдемелерине кетирген. Ошол кредитти 1 жыл бою төлөп бүтүргөнбүз. Ошо. Адлет ошого мен ал кезде акча жок болчу, эч жакта иштечү эмесмин. Анан ошол кезде Адлет менен тааныш болуп калып, Адлет мага жардам берип, ошол кредитти Адлет өзү төлөп берген. Ошо жардам катарычы, кетпейсиң болду. Мындан кийин кредит алба. Кредит деген жаман нерсе. Мен муну төлөп берем. Ана тааныш эле болуп турбайсыздарбы? Тааныш болуп калып, анан мен кетпей калган себебимди бир себеби Адлет болду. Бир себеби ырдап чыгышым керек болду, ошол болуп калды. Бир себеби, эң башка себеби кичинекейим болчу. Кичинекейим ал кезде 1,5 жашта болчу да. Таштап кетмедим. Таштап кетмекмин. Аны кантип таштап кетем деп ойлонуп жүрчүмүн. Анткени ал деген мага аябай жакын болчу да. Азыр эле мынтип кичине алыстап калды. Ал кезде аябай жакын болуп, мен жок болуп калсам, 1 жума жок болуп, 1 жума көрбөй калса, ооруп температура болуп жатып калчу. Куса болуп. Анан мен кантип кетем деп ошентип ойлонуп жүрчүмүн. Көнөттем, чыдайтем деп. Айтып бергенмен жүрөктө мынтип сыздай берчүмүн да. Кантем, эмне кылам депчи. Анан Кудай деле көрдү, билди окшойт. Ушуну бир ырчыган чилет окшойт да. Бирдеме кылып кетсинчи деп. Садаттын чыгармачылыкка аралашышы сонун башталыптыр, мындай баягы эстеп айта турчу нерсе болсо жакшы эмеспи? Кино тартса болот. Анан Эрлан Андашев анда Өкүл ата эмес болчу деп калдыңыз. Анан кийин сунуш сиз тараптан болдубу Өкүл ата болууга, Ооба, анткени баягы уяласың го, мен ырдап чыктым го. Ошодон кийин дагы ооба билем дегенди ырдап чыктымбы, эмне болду? Уже унутуп койдум, ооба билемди ырдап чыктым. Андан кийин ашыгым кетип уже кеткенден кийин айткам, все деген мен күйөөгө тийгенмис, мен Өкүл атам болосузбу деп, Өкүл атам болосуз деп койгом. Болду деп эле калган алда. Чейооба жок деген эмес, Өкүл атам болосуз деп койгом болду. Анткени элдин сунушу болгон бул жакта. Мен аны ойлонгонго
мээм жетпейт болчу ал нерсеге. Эрлан Андашевдун ыры менен сен хит болуп чыгып атасың, эми мурдап чыгып атасың. Бул жакта Эрлан Андашевдун салымы чоң. Ошон үчүн сен эме кылышың керек деп, өкүл ата кылышың керек деген. Ну почему бы нельзя деп чыктым. Андай адамдар менен улуттуу, баштуу, жакшы, сыйлуу адамдар менен мамиле түзүп, өкүл ата болгон эмнеге жаман деп ойлодум. Ошо? Кандай өкүл ата? Сурайсыздар. Сонун, Кудайга шүгүр, өкүл атабыздан да, өкүл апабыз да аябай сонун адамдар. Ошол Америкага барып келген сайын бизге белектерин берип, ушинтип турат да. Анан биз эле эркебиз, биз барабыз, эркелеп, кадайсыздар деп туруп кетип калабыз да. Албетте биз да чакырганбыз, биз да сыйлаганбыз, албетте тамашага тарайт атам. Бирок эң кичинекейи, эң эркеси биз окшойбуз. Анткени баары тең өкүл балдар уже кадимкидей көбөй баштадык да. Биз үчүнчү өкүл балдар кыздар болчубуз. Улуулары, бирөөлөрү Америкада болсо, жарым-жартылай биякта. Жакка кече жакында эле ошо жолугуп, баарыбыз баарлашып, эле бир туугандай болуп калдык. Өкүл атабыз, апабыз айтып кетти, биз кеткенден кийин дагы мындай мамилеңерди үзбөй жолугуп тургула, обязательно бизди кошуп эмес, өзгөчө жолугуп тургула деп. Ошо анан Кудай буйруса ошо менен бүттү деп коеюн. Ошо жолугубузга Эрлан Андашевдин мисалы дагы чыгармаларын ошентип кавер аткарып чыга берейин деген оюңуз барбы? Билбейм аны уже. Ал болду эми бүттү окшойт. Болду эми мен ырдап койдум да койсу. Болду окшойт эми. Тамаша. Эми баардыгы Кудайдын буйругунан. Мондай буйругунан текст жазып туруп чыгарып салган болсом, Эрлан Андашевдин ырларын болдурдубайм деп. Садат Жыргалбеков айтты деп. Эрлан Андашевди жиберип коебуз анан ошол жерин. Өкүл атам эми андай жаман эме жагы жок, ыр кызганып андай жагы жок. Ошол мага чоң мындай сабак да, что ыр кызганып кереги жок. Ырды кызганган адам жарабайт. Ошон үчүн менден да сурап келген адамдар кавер кырдайбыз, жоруксатпы деп сураган. Ой, ала бер, бирок сөз мындай алдын ала уруксат сурап койгула, это жакшы деп айтам да. Анткени мен өзүм ошентем да, сурабай ырдап кое албайм, сурап туруп ырдайм. Жөн эле ырдап койгондо сонун кетип калат экен. Атайындай ырданып, момтип момчакча салып, мондай положение кылган ырлардын эле кетпей калса жаман экен. Жөн эле мындай эле деп ырдап койгон жакшы кетип калса өзүм таң калам, ашыгымдан аны күткөн эмесмин. Ошол өкүл атам да кызганган эмес. 3 күндөн кийин эле сурайт деген не ушундук, азыр ойлоп көрсөмчү, ал кезде автомат болчумун да. Кете берчүмүн, тигин ырдайт, тигин ырдап, муну десе муну ырдап, бүт нерсеге мындай резко мындай кетип калчумун да. Я за всё за была. Анан азыр ойлонуп көрсөм, келе сол экенмин дедим. Бирок ошо келе солугу менен жакшы нерсе болуп кетти. Жакшы нерсе болуп кетти. Жаштык өзү бир көп нерселерди алып ийгиликтерди алып келип коет экен кээде. Кээде болсо кээ бирөө мен жаштыгымда кылып алыптырмын деп айтып калышат, бирок Саадат үчүн жакшы ийгиликтерди алып келип койгон экен. Азыр көп нерсени тандайт турбайсызбы анда, Тандайм, ооба, азыр тандап, курчап, мындай олуттуу болуп калганбыз деп коебуз. Эми коюңуз, эми каарып атабыз биз деле. Жаш бойдон жүрө бермек белек. 2 жыл өттү болсочу. 21 жаштамын, жок. 21 деле анан карыдыктан атат. Биякта туруп сиз ньюдон окудуңуз. Айтпай эле коеюнчу. Саадат, келиңиз анда сизди чакыргандан кийин бир куплет болсо да ырдатып коелалы, анткени сиздин үнүңүздү көпчүлүк көрмандарыңыз жактырат, уккусу келет дегендей. Бир куплет болсо да ырдап бергиңизчи бизге. Эртең мен тамак ичпей, чай ичпей, эчтеке болбой келгенмин, эметпесем, маң өрбөй. Кичине да грипп болуп атам деп турсам, оорубаңыз. Ашыгымды берейин, Макул. Мен да сени сагынам, сени издеп күндө жалынам, бакытым гүлүм жан эркем, өзүңдү сүйүп сагынаммын, караның эңсеп кагылам, кайсыл күнү сага кабыламмын ай, кабыламмын ай. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сенсиң самаган, көрүнбөй калсаң садагам, санага батып сагынаммын, ашыктык отун арнаган,
айта албай бир сага кабыламын ай каламын ай диридей 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 Сонун чыгарма. Колчак койбойсуз бу да? Колчак койгон. Өзсүз колу ким болот бизде да? Ооба, өзүң мотивация бербесең азыр күндө эч ким колдобойт деп кой. Бирок экран артында отурган ар бир көрүүчүбүз бизди колдоп, Саадат Азамат кызы деп атышат болуш керек. Эмне дейсиз, Саадат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип бергендигиңиз үчүн ийгилик каалайбыз. 2024-жылы дагы сизден укмуш чыгармаларды күтөбүз, клиптерди күтөбүз. Чыгармачылыкта дагы бир сонун өзгөрүүлөрдү жаратып, хитрларды жаратасыз деген ойдом. Сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Анда эмесе, сизге мына ушул бизден чакан белек болсун, биздин программанын атынан. Оорубай, сыктабай, балдарыңызга дагы чай демдеп, ысыгыраак берип коюңуз, Ушу мен аяп кетиңиз деп атабыз. Жакшы болуп калышат. Баардык касиет бар окшойт Сизге чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.